28 апрелде чек ара чатагы Лейлекте тутанды. Тажикстан тараптан кыргыз айылдарына ок атылып, чек ара тилкесиндеги айыл тургундары үй жайын таштап качып чыкты. Бүгүнкү күндө Лейлектин абалы биздин иликтөөбүздө. Чыр-чатактан кийин күйүп талкаланган имараттарды калыбына келтирүү боюнча биргелешкен аракеттер башталды. Мамлекет да четте калган жок. Президент келгенде 100 000 сомдон берилди. Алдагы билбейм, каяктан келди, бир жактан жардам. Ар бир үйлгө берди. Ар бир үйгө берилди. Жарым жылдын ичинде Дубаташ кыргыз-түрк биргелешкен ишканасы 84 үйдү куруп берди. Кухнясы мына. Şu жардамга şu халадан келген. Bu kanalizasyyalar alı, mana kухнени garnitur керек, берди, билбейм, өзүбүз коебузбу, алы жок. Муну да алышыбыз керек. Коюлгандан кийин иштейт болуш керек. Ооба, алышыбыз керек, бирок буга каражат керек, азырынча каражат жок. Душ, арстон коюлу элек, арстон алып берген жок. Бирок беребиз деген эле, билбедим, береби, бербейби. Туалет, бияк туалет мына бүтүп калды, бияк канализация кошулу элек, бирок кошулса иштейт. Аркасынан аны дагы өзүбүз кошот экенбиз. Трактор дагы каза албады, каздырсам 1 метр казды. Эми перепаратор менен казыш керек. Перепаратор дагы кымбаттуу акча. Сынып калса төлөш керек. Ошо алып келип каздыра албай, канализацияларды кыла албай отурабыз азыркы. Ал эми жаңжалдан жабыр тарткан коңшу Интернационал айылында кээ бир үйлөр ашар ыкмасы аркылуу калыбына келтирилүүдө. Бул блогер бала Ринат деп волонтер болуп ошол эме кылды. Эки үйдү салып бермекчи болду, азыртан тилекке каршы биякты салып берип атат, биякты өкмөт салып берип атат да. Өрттөнүп кеткенден бияктан көчүп кетүү деген болгон жокпу? Жок, бизде кандай атам патриот сөзү менен өстүргөндөн кийин семьяны ошентип отурасың деп отурабыз, пока көчүү немелерибиз жок. Кыргызстан деп жашайбыз, Кыргызстан деп сотабыз, аз гана жерди көчүп кетебиз деп берип койгон тура эмеспи. Бирок чырдын башкы себеби чек ара маселеси дагы деле чечилбей келет. Бул ар бир жарандын жүрөктү өткөн эң башкы көйгөй. Бул эч жакка каралбай турбайбы көпүрө? Эми чек арада болгондон кийин ушул жерлерде чек ара аскерлери болуш керек да, күнү түнүччү дегенчи. Ошол себеби дегенде азыр бияктан ар кандай неме келип туруп бир биздин аймакка кирип туруп бир неме жасап кетиши дагы мүмкүн да. Мындай жерлер көппү? Мындай жерлер биздин райондо өтө көп. Эми ошол жерде баягы жерди бүт жерди бир 300 метр чуңкур кылган да. Асты бункер. Бияктан кирет да, барып нар жагына чыгат. Эчкимге көрүнбөйт. Биздин немелергечи, бирок ошол жерде бир 50дөй солдат бүт курал жарактары менен бар да. Биз мында карап туруп эле билебиз. Карап койсок, машиналардан баягыда ок дарылар түшүргөн болот. Бүт бизден Кыргыз Республикасы тарабынан эч кандай чек ара жок. Бирок биз тарапта чек арада жоокерлер жокко эсе. Ошондуктан жергиликтүү тургундар өз күчүнө таянууга мажбур. Эки бала болуп, братчикам экөөбүз казып койдук эле, чтобы нарак бирок боло турган болсо, бир чочуганга деп элечи. Окоп. Эми окоп деле деп атап болбойт, муну жакшылап тегиздеп нары бери кылмайынча окоп болбойт. Сактабайт эле, но бирдемсе бар деп чочуганга, мындайча айтканда, үйүндө ити бар, злая собака дейт го, вот ошо сыяктуу эле курулган эме. Бир жагынан ответ болуп атат да, тияк калат. Аз байкасак, биякта действительно эмелерди коюп салган, окопторду. Мындай жакшылап караган коркосуң, жүрөгүң өйт. Эми аны армия курган да туурабы? Ооба, армия курган. Бизде армия деген наракта болгондуктан байланыштуу границадасың жергиликтүү жашоочулар. Жалпы чыңалуу балдардын аң сезимине да залакасын тийгизүүдө. Балдарыбыз коркот, например. Кечинде тойтке чыга албайт. Ата тойтке чыгып келейик дейт. Бар чыгып келе десең, кечинде да саат 1-де балам уктай эле келе. Ата ок атып атат дейт. Бөлүн эмне кыласың дедим мен. Колуң иштеге келбейт. Айтылган нерселер көбүн туракташкан жерден көчүп кетүүгө түртүп жатат. Бүгүнкү күндө ушул биздин айылда 27 үй сатууга коюлган. Аргасыздан, Аргасыздан, себеби дегенде мажбур арзаныраак болсо дагы берип тынчыраак жерге кетсемби деген ойлордо да элдерчи. Себеби дегенде кооптуу болуп калды. Мына ушул фундамент ушул дагы сатууда турат, мисалы үчүн.
Лейлекте жергиликтүү тургундар чек араны өз күчү менен гана кайтарбастан аткезчилик менен да күрөшүүнү өз колуна алууга мажбур. 5 сентябрь 2021 жыл. Мынакей чек арада бир портер ылдый жакта жүрүп атат, экинчи портер биякта перекидка кылып атат тажик машинасынан. Бийлик чек аранын жабылганы жөнүндө убада берсе дагы жергиликтүү тургундар аткезчиликтин көлөмү мурдагы деңгээлде экенин айтышууда. Kontrabanda hazır kadim kidey güldöp жатат hazır. 100 adamdan turgan pagransuruzba 5 ele maşında karmagan bolot. Udelini veskasan misal üçün pagransuruzba bu 400 ese naçar işledi degen. A birde daha bir 15 şaktı embuduna pomumuz var. Sames pom menen pagransuruzba absolutni işin nöl dep koysak bolot da mın. Аткезчиликтин негизги агымы түн ичинде өтөт. Муну тастыктоо кыйын эмес. Ошондо Кыргызстандан Тажикстанга эмне ташылат негизи? Негизги кайсы товарлар? Көмүр, Көмүр, гүсем, мал. А тажик тараптан болсо сигарета, Овощ. Мясо. ичинде водитель бар көрдүм. Турабы, эмнени күтүп атат ал? Звонокту. Тем более машина заведенная. Заведенная, да? Бир жарым сааттан кийин бул мунай азык ташыган унаа Достук айылында топтолуп турган колоннага кошулду. Бири-бирин улай турат да машиналар. Булар эмнеге турат ошондо? Команданы күтүп атышат. Булар звонок күтөт да. Ошондо жылат, Ансыз жылбайт, эметпес. Кармап эмнете болбойт. Таңкы саат 4-5. Азыр уже таң амал бардык кыз уйкуда болгондо булар жылат. Бүт бары контрабандалык машиналар болуп тургандар. Бардык темиздейт. Биякта бензин, Чоң машина, любой жүк бар. Любой жүк бар. Калкы 4000 адамдан араң ашкан кичинекей Арка айылында 20га жакын май күйүүчү жай бар. Абдан жыш экен да заправкалар. Булар ошол контрабанданын булагы десек болот да, туурабы? 100% булаг. Мына заправкалардын бирөө да жергиликтүү адамдардыкы эмес. Анчалык мукташтык жок да. Жок. Бизге Жаңжыр айыл өкмүндө 2 заправка мынандай жетип бартат. Бул жерде бардык ушулар кожоюндар 7-нчи этажда отурат. Биринчи этажда да адамдар жок, экинчи этажда, 7-нчи этажда ошо депутаттар, премьер-министр, вице-премьер. Чек ара жана аткезчилик маселеси аймактагы ансыз да оор экономикалык абалды ого бетер курчутууда. Ошо чек ара маселеси жумушсуздуктун айынан, бюджеттин тартыштыгынан болуп атат да, бүт кетип атышат, көчүп кетип атышат, бул жердеги үйлөрүн сатып атышат. Эми жумуш болсо калмак бар эле. Бу жерде жаштар бүтлөр кетип атат, Бишкекке көчүп атат. Мына кечеги тополоңдон кийин көп эле азыр көптөргө билинбейт. Көп мынау Арка бияктан көп эле Бишкектен жер алып, Кара-Балта Бишкектен жер алып ошого кетип атат. Түш жака Россияга кетип атышат. Иштеп келебиз деп, биякта иш жок да. Иш жок. Бала багыш керек, тиричилик кылыш керек. Көбүнчө жаштар кетип атышат. Жаштар кетип атышат. Миграцияны азайтуу максатында активисттер жергиликтүү жаштарга бизнес долбоорлорду ишке ашырууда жана жаңы жумуш орундарын түзүүдө жардам берүүдө. Лагерибиздин максаты ушул жабыркаган айылдардан келген жаштарды ошол жаштарга жаңы дем берүү, мотивациялап, өзүңөр ушул болгон проблемаларды, социалдык көйгөйлөрдү өзүңөр чечкиле. Ошого чечкенге үйрөтүү буларгачы. Апрелдеги жаңжалдан кийин Баткенге өзгөчө макам берилди. Бул областтуу башкарууда бир аз автономдукту жана кээ бир салык жеңилдиктерди түшүндүрөт. Бирок бул чаралар жетишсиз. Анткени чек ара маселеси чечилип жана контрабанда жоюлганда гана Баткен өнүгө алат.